ой, бул самсызчын баласы экен. Мындай сөздөр болот болчу. Эч качан арданбайм. Мен бир гана сынгыктанам. Менин атам бир кандайдыр бир коррупционер эмес. Sen эң жашы, эң тазасы. Коррупциянын кызын биле элесиң. Мындай чоң саясатка аралашып атканда мындай сындардан дагы көп болот. Бирок бул сындарга биз сынбайбыз. Сегизинчи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин эң жаш депутаты Бекмырза Чолпонбай уулу соңку учурда коомчулуктун сынына түшүп талкууга алынган депутаттардын бири. Самсызчынын баласы кантип депутат болду? Жаш жигит эл өкүлү милдетин кантип аткарат деген суроолор арбын. Мына ушул жагдайга байланыштуу биз депутаттын өзүнө жолугуп, анын ачык пикирин угуп көрдүк. Саламатсызбы? Салам. Дарстар жакшы, рахмат, салам. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жыгач Коргон Сымкат айылында төрөлүп өскөнмүн. Ошол жакта жаш кезим өткөзүм болот. Өзүм ушу карапайым элдин үй бүлөнүн баласы десем адашпаймын. Биринчи эле ушул көп эле айылдын балдарынан жашоо турмуш өткөндөй. Бул эмгек менен катуу тартип менен өтөт. Мына биздин үй бүлөдө ошондой экен. Жаш кезимден үйдөгү ата-энемдер ак эмгекке үйрөткөн. Мына биздин ата-бабаларыбыздан калган салттарды, үрп-адаттарды ошону ыйык сактаган үй бүлөдө чоңоюп өстүм. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынан жарандарды кабыл алуу жана документтерди жүргүзүү бөлүмүндө жетектөөчү адис кызматында иштеп келдим. Ал жактан эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгында бекитилип, ошол жакка дагы мен өзүмдүн салымымды коштум десем адашпаймын. Бул чечимге көптөн бери даярданып, көптөгөн элдер менен акылдашып, бир гана өзүмдүн жакын адамдарым эмес, мен өзүм тааныбаган адамдар менен барып, мына болчок депутаттарды сиздер кандай элестетесиздер, кандай болуш керек, эмне кылыш керек деген суроолор менен кызыгып жүрдүм да менчи. Бирок ошо элди кызыктырган эле бул депутат болгондон кийин эл менен баарлашып туруш керек экен, элдер менен жолугуп туруш керек экен. Ошол нерсени биздин элибиз каалайт экен да. Депутат болуп кеттиң, кийин жок болуп кетти деген сөздөрдү көп уктум да. Ушу эң биздин жашоо турмушубузга эң ыңгайлуу, керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алып бер деп суранышты. Кудай буйруса, ошонун баарын биз иш жүзүндө көрсөтөбүз деген ишеничти айта аламын. Өзүңүздөр билгендей, биздин Сузак районубуз бул биздин Кыргыз мамлекети боюнча эң чоң райондордон экинчи орунда турат экен, Кара Суудан кийин эле. Ал жакта дагы Сузакта көп улуттуу жарандарыбыз бар. Ар бири менен тил табышып, сүйлөшүп, ар биринин көйгөйүн угуп, кандай мына азыркы убакытта, акыркы заманда кандай көйгөйлөр болуп жатат. Ошонун баарын сураштырып, адамдарды бөлбөй, баарына бирдей түшүндүрүп, өзүм астыма койгон программаларымды 100-200 адам дебей, ар бирине барып, таанышып сүйлөшүп чыктым десем адашпайм. Ушул жигитибиз жаш экен, колдоп берип койлу. Мен албетте бул абдан жакшы түшүнүп жатам. Мындайча айтканда, мен азыр бир гана өзүмдү эмес, Кыргыз мамлекетинин жаштарыны мындайча айтканда көрсөтүп жатам, тартылап жатам десем адашпайм. Көп эле ошо менин мындайча айтканда шайлоочуларым, мени колдогондор өчө жаштар болду. Мына биз корак эле жигит экен. Ошо барып иштеп көрсөтсүн деп, албетте бул абдан чоң жоопкерчилик экен. Анткенде менден кийинкилерге дагы, кийинки муундарга дагы негизи жаштарды азыр эми сындашат деп ойлойм. Ошон үчүн жакшы иштерди көрсөтүп, бир гана сөз менен эмес, жакшы иш менен көрсөтөбүз деп айта алам. Эми биздин Кыргыз мамлекетибиз өзү кичинекей мамлекет, абдан чоң эмес, баары эле бири-бирин тааныйт.
ой, бул самсызчын баласы экен. Мындайча айтканда, азыркы биздин үй-бүлөбүздүн жетишкендиги мен төрөгөн эле бар болуп калган эмес да. Ушул нерсеге жетиш үчүн бизде колубузда эч нерсе жок болгондо, ушу ата-энемдин ушул азыркы даражага жеткен үчүн мен өз көзүм менен көргөм. Кандай түнү күнү уктабай эмгектенишкенини, ушул дарага жеткенге мен өзүм да салым кошконмун. Эч качан арданбайм, мен бир гана сыймыктанам. Бул ак эмгек да. Бул ак эмгек. Мен ата-энем, үй-бүлөм, мен атам бир кандайдыр бир коррупционер эмес, биздин мамлекетибиздин казынасына колун салган адам эмес, же мындай бир уруулук кылган адам эмес да. Бул өзүнүн ак эмгеги менен, өзүнүн ушу кара тери менен ушу жетишкендикке жеткен адам. Мен бир гана сыймыктанам. Туура тарбия берди, илим ал, билим ал, жакшы окуу, өзүбүздүн мына кыргыз мамлекетибизге, элибизге иштеп бер деген жакшы мындай ой пикирлерин айтып келген. Ошон үчүн сыймыктанып атам мен. Мына биздин СССР малында деле саанчылардан болобу, фермерлер болобу, баары ал жакта депутат болуп келген да. Мына Верховный Советте. Менин энем дагы СССР малында депутат болгон, Сулайман Рыспы деген. Энем санчы болуп иштеген, депутат да болгон да СССР малында. Сүр болот экен бул жакта. Анткени буга чейин канчалаган жерлерде чыгып жүргөм, канчалаган жерлерде чыгып сүйлөп жүргөм. Мындай сүр эч качан болгон эмес. Өзүм да бир аз түшүнбөй калдым. Кандайча мындай сүр болуп кетти бул жакта. Ушундай жогорку кеңештин сүрү чоңбу деп. Албетте сүр абдан чоң экен. Туура айтасыз, сындар болот. Анткени бул нерсеге биз даяр болчук. Мындай чоң саясатка аралашып атканда мындай сындардан дагы көп болот деп ойлойм. Бирок бул сындарга биз сынбайбыз. Буга чейин да сындар болуп жүргөн. Мындайча айтканда иммунитетибиз бар бул нерсеге. Анткени ушундай эле бир аз сынга сынып калсаң, менин оюмча болбойт. Анткени сен ушу көптөгөн элдердин ишеничин актап келип жатасың. Ошол нерсеге сынбай, жакшы ак эмгек менен биз жооп беребиз деп айта алам.